Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Азыркынын дүйшөнү, новатор, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» китебиндеги «Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик» темасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийгемдигин, байланышын калыптандырат. Бекеринен кыргыз эли атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген эмес. Ал эми эне балдарын мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектөөсүн толуктап, ички дүйнөсүнүн тынчтыгын жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуш, турмуш тиричиликтен балдарды тарбиялоого колум бошободу деп өзүн актайт. Бирок балдарынын жанында болуу машыгууга колу бошобосо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү. Жумушка байланыштуу үй-бүлөдөн алыста болсо да, телефон, кат аркылуу үй-бүлө менен байланышып, окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса да, бул балага дем, күч болот. Алар ата-энем алыста же жумуштан колу бошобосо да, менин окуум, жашоом жөнүндө кызыгат, кам көрөт деп сезип, өзүнүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Көпчүлүк ата-энелер Россияда, Казакстанда жана башка бир канча чет мамлекеттерде, ал эле эмес айылдан алыс Бишкекте балдарды багуу үчүн иштеп жүргөн азыркы күндөрдө мындай өздөрү алыс болсо дагы жан дүйнөсү жакын болууну түшүнүүсү өзгөчө маанилүү. Турмуш, тиричилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук-зомбулук менен тарбия берген, сүйүү, мээрим жетишпеген үй-бүлөлөрдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси, эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар. Ал эми экинчиси, эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере албаган, ачуулуу, агрессивдүү балдар. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакындарына, өздөрү жашаган коомго зыян келтириши мүмкүн. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын китептерди окуп, биларман адамдардан консультация алып, бала тарбиясына өз алдынча изденип, даярданып, көңүл бөлүп, толук арнаса гана келечекте коомго да, ата-эненин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек, бала тарбиясы эптеп, төрөп, кийинтип, тойгузуп, айтканын баарын алып берүү менен боло турган, өзүнөн өзү жүрө турган маселе эмес. Бул балдардын алдында, коомдун алдында, Кудайдын алдында олуттуу, жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ата-энелер ар дайым эсте тутуубуз зарыл. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен мен Жалал Абад облусу Абдикамалова Айпери Орузалиевна болдум.